Кимдин апасы тирүү болсо, аны чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жана анын үйүнө эшигинен таалай, терезесинен сооп агып кирип жатканын сүйүнчүлөгүм келет. Апам менен бирге жүргөндө, жутуп жаткан абам бакыт, ичип жаткан суум бейпилдик. Апамды көргөндө көйгөйдүн баары эстен чыгып, өзүмдү төгөрөгү төп жандай бактылуу сезем. Анын жанында элпек малаймын. А менин апама жасаган мамилем өзгөчө. Эгер апам телефон чалса, жашоомдогу башка иштин баары токтойт. Ага киргенде бутунан өбүү үчүн эңкейм. Ал бутун тартып алып, мага батасын берет. Аллага шүгүр кылат. Аны тамашалап, көңүлүнө кубаныч тартуулагым келет. Аны менен бирге отуруп, жеген тамактын даамын эч жерден кезиктире элекмин. Өз колум менен тамак берүүгө аракеттенем. Аны менен отурганда эч ким мага телефон чала албайт. Анткени менин кызматыма, өтө көп жакшылык кылуума эң биринчи татыктуу адамдын жанында телефонумду дайыма өчүрүп коем. Апам менин жаштыгымда бактылуу болсун деп, өзүнүн жаштыгын курмандыкка чалган. Апам мени күч-кубатка толтуруу үчүн өзүнүн күч-кубатынан айрылган. Апам мени тынч уктасын деп, өзү уйкусуз түндөрдү өткөргөн. Апам менин курсагымды тойгузуш үчүн өзү далай жолу ичкен ашын таштаган. Мен анын мындай жакшылыктарын эч качан кайра кайтара албайм. Болгону ыклас менен дуба кылам, бутунун чаңын көз жашым менен жууганга даярмын. Анткени бейиш анын таманынын астында. Кимдин энеси тирүү болсо, анын бактысы ашып ташыптыр. Кандай жол болбосун, ата-энеңди ыраазы кыл, бактылуу болосуң. Ал экөө дайым ачык турган асмандын эшиги. Аларды капак кылып, же аларга моюн толгоп асман эшигиңди жаап алба. О Аллахым, мени жана ата-энемди кечир. О жараткан, ата-энем кичинемде мага мээрим төккөн сыяктуу, аларга да мээримиңди төк деп айт. Ар дайым мына ушул Курандагы дуаны намаз артынан дуа кылып жүрөм. Ата-энелер бар болушсун.